Тойгончо жеп өлгөнчө каргангандар же койнундагы катынын тааныбай кое ала тургандар үчүн Аспеков кеп бекен. Интернет булактарына бир убакта жаңы муун кыймылдын активдүү мүчөлөрүнүн бири болуп жүргөн. Анан борбор калаабыздан түнкүсүн таксистке пистолет такап коркутканы далилденип, темир тор артына отуруп чыккан милис Аспековдун Нурбек, Жусуп, Жетимишбаев, Мырзаев аттуу адамдар менен бийликти күч менен басып алуу планы боюнча телефондогу сүйлөшүүсүнүн аудио тасмасы тарап кеткенден кийин ал жазууда Аспеков тарабынан аттары аталган Бекназаров, Бабанов, Улукбек Кочкоровдор актанып чыгышты. Кыргызда жакшы сөз бар. Ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат деген. Аны сыңары биз ушул күнгө чейин Азимбек Бекназаровдун дагы башка аудио, ал тургай видео тасмаларын көрдүк. Анда эч кандай монтаж жасалбаганы мектеп окуучусуна да дайын болуп турса деле, Бекназаров бул монтаж деп мойнун албай койду. Ал эми Бабанов болсо, мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевдин карындашы анын токолу экенин карата туруп танып чыкты. Демек, койнундагы катынын деле меники эмес дегенге жарай алат экен. Ал эми Улукбек мырзанын Атамбаев Каримов тууралуу ушинтип айтты деп азыраак элдин алдында айтып алып, анан акта көкта дебей жоголуп кеткенин жакшы билебиз. Мына ушул фактылар эле алардын бардык нерсени танып кете ала тургандыгын тастыктап турат. Койнундагы токолун тааныбайм деп аткан Бабанов үчүн Аспеков ким болуп калыптыр? Бабановдун Унадыр айылында сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу 13 арыз БШКга келип түшкөн. Боршайком анын сөзү жазылган видеону УКМКдын экспертизадан өткөрүүнү суранган. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева билдирди. Кечээ БШКнын мүчөлөрү чогулуп, экспертизанын жыйынтыгын күтпөстөн ага эскертүү берди. Мыйзам боюнча 3 жолу эскертүү берилген соң талапкерди шайлоодан четтетсе болот. Өмүрбек Бабановду шайлоого катыштырып, шайлоо өткөндөн 2 күндөн кийин камайт деген кептер айтыла баштады. Президенттик шайлоого үгүт иштери башталгандан бери ар бир талапкер берген убадасы менен чыныгы жүзүн көрсөтүүдө. Миллиарддаган акчасы туруп элге келген 4%дык арзан насыяны ээлеп алып, аны кайра 27%дан берген кызыл кулак Өмүрбек Бабанов шайлоочулар менен жолуккан сайын биз байыйбыз деп сөзүн кайталап келет. Анын биз байыйбыз дегени менин үй бүлөм, жакындарым, досторум байыйт деген эмеспи? Анткени Бабанов кызматка келгенде майда барат иштерди коюп, мамлекеттик маанидеги майлуу жерлерди гана ээлеп, муну ал премьер-министр кезинде тастыктаган. Маселен, Кайсар Абылкасымов деген казак жардамчысына кадры кен байлыктар маселесин көзөмөлдөтүп, ортодон ири суммадагы акча иштеп турган. Элге арзан насыя деп мамлекеттик казынадан ири суммадагы акча бөлдүрүп, аны мамлекеттик банктар турса, Алато Финанс деген өзүнүн фирмасына которуп салган. Бабанов бердим деген насыяны бирда карапайым дыйкан алган эмес. Анын бир тобун өзүнүн адамдарына айлык катары, калганын жакындарына бөлүп берген. Тынчтык, стабилдүүлүк, бөөдө кырсыктан алыс болууну унуткан Бабанов көзүн кызартып, байлык жөнүндө гана сүйлөп калганы бекер эмес. Анткени жакынкы жылдары бир топ кендер, мамлекеттик ишканалар инвесторлорго өтөт. Бабанов жанын жеп ошол жерден иштеп калууну көздөөдө. Мен президент болсом 2 эсе байыйбыз деп элди эмес, өзүн жана жакындарын айтып жатканын так түшүнүп алалы. Президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов баскан тырмоону дагы бир талапкер Темир Сариев көрүп туруп баскан эмнеси. Дегенибиз өткөндө Бабанов казакстандык олигархтар менен кезигип, анысы аз келгенсип бөжөңдө аталган өлкөнүн башчысы Нурсултан Назарбаевке барганы да ачыкталган. Мына ушундай жолугушуулар шайлоо алдында авторитетимди арттырат деп ойлогон чыгаар. Бирок кыргыз эркиндикти сүйгөн эл экенин эске албай калганын, маалымат коомчулукка чыккандан кийин түшүнүп, күткөн үмүтү акталбай, бир далай добушуна бир заматта ажырап тилин тиштеген бойдон калган эле. Эми ушунун баарын көрүп, бул боюнча коомчулуктун пикирин уккан Темике казак олигархына чуркап барып, шайлоодо каралашып койсоң боло деп арманын төгүп жатканын кандай түшүнсө болот? Акмак кулакка айтсаң жок, куйма кулакка куйсаң жок деп бекеринен айтылбаптыр да. Шайлоо сайын таштын жаракасынан чыга калган Өмүрбек Субаналиев быйылкы аламанда негедир жымжырт болуп кетти. Суу жүрөк агабыз бөлөк жакка куйругун түйгөнбү деген бүдөмүк ойдо жалпыбыз кабатыр болуп жаткан элек. Көрсө капчыгы жукалактан шайлоого катыша албаганы менен буктурмада жаткан экен. 4 күн мурда булуттан чыккан айдай жарк этип, Канат Исаевди жактаган таризде НТСтен бурук кетти. Арийне ÖМК бул билдирүүсү менен саясатта бар экенин жана оппозициялык маанайда жүргөнүн ачыкка чыгарганы менен кайрат күчүн көрсөтө албады. Маанайы чөгүнкө, шалдайган кебете кечпири менен көңүлдү чөктүрдү. Өрт болуп жанган мурунку Катанинин мизи кайтып, элеси гана калаптыр. Байкебес карылык калдырган окшойт. Эми жилик талашпай, кирип кеткенден кийин үйүндө эле отурса деген тилек.
Өз еліне қиянаттық жасап, жерінен безіп кеткен Ақаев мамлекетті устықанда бөлгөнді үлкен имаратты меншіктештіріп, аның кирешесінің арқасында чоң саясатқа аралашқан Талант Узақбаев 2010 жылдағы апрель төңкерісінен кейін Феликс Кулов менен қолтықташып, Арнамыз партиясынан депутат болған елі. Көп өтпей лидерін сатып, артынан су құйып, 10 депутат менен бірге бийлик тарапқа өтө качканын көргөнбүз. Бирок арты булганы чекенин билген соң, жогорку жактагылар алыс кармап жанына жакын жолоткон жок. Кызыгы саясаттын даамын татып калган Талант самандай сапырылган акчанын күчү менен атамекенге башын тыгып, тизмесине ийленген. Учурда алардан да четтеп, Бабановго шынаарлап жүргөнү ачыкка чыкты. Бети бетондой эле экен да. Мамлекеттик сатып алуулар камтылган сайтта кадимки Кубат Оторбаев башкарып жаткан акыйкатчы аппараты кызматтык унаа алганга тендер жарыялаганы белгилүү болду. Анда көрсөтүлгөндөй алар алчу унаанын баштапкы баасы 1,5 миллион сом экен. Бул акчага алына турган жол тандабас Оторбаевге кызматтык унаа катары пайдаланууга берилет. Жол тандабасты айдап алып Кубат мырза алыскы тоолуу аймактарга барып, ал жактагы жарандарыбыздын кабарын алат деп ишенебиз. Курманбек Бакиевдин дуараны сүрүп турганда Эрке Талтаң уулу Максим Бакиев тар чөйрөдө менин 5 миллион коюм бар, бир чабаным бар деп кесир сүйлөгөнүн билебиз. Анан албетте элдин каргышы мындай кесир сүйлөгөн Максимчиктин башына катуу тийди. Учурда өзү же адам экени, же мал экени белгисиз болуп бозгунда жүрөт. Эми ошол эле сөздү өзүнүн оппозициячыл саясатчы катары көрсөтүүгө далалат жасап жүргөн Эдил Байсалов кайталады. Тактап айтсак ал телеканалдардын биринде түз эфирде сүйлөп атып, кыргызстандык шайлоочуларды малга теңеди. Өзүңүздөр эле адам баласы эмес, мал болсоңор, анда коркконуңардан бирөөгө добуш бересиңер дегендей сүйлөдү ал. Мына сага, кыргызда буттан чалынган турат, сөздөн чалынган турбайт деген кеп бара. Океандын ары жагынан билим алгам деп эле Байсалов өз элин малга теңей береби. Деги өзү ким? Сепаратист Кадыржан Батыровго убактылуу өкмөттүн аппаратын жетектеп турган кезде дип паспорт алып берүүгө аракет кылганы малдык сапаты эмеспи? Чет мамлекеттерден келген гранттарды актоо үчүн дайыма эле өз өлкөсүн жамандап басып жүргөнү өзүнүн мал экенин көрсөтпөйбү? Өзүнүн мал экенин билбей кыргыз элин малга теңегенин элибиз кечиреби? Балким кайдан окуп келген болсо, кайсы элдин саясатын жүргүзүп аткан болсо, ошол жагына кайра айдап жиберелиби? Эл башкаруудагы көз караштардын кагылышы менен пикир келишпестиктин айынан саясаттын курмандыгына чалынган замандаштарыбыз аз эмес. Мисал катары айтсак, Акаев учурунда Колов, Бекназаров, Бакиев маалында Исаков, Жекшенкулов өңдүү жигиттер темир тор артына киргизилип, сыз түрмөнүн азабын тартып чыккан. Артка карай кылчайып ата салтын карай турган болсок, кыргыздар эч качан эр азаматты эркинен ажыратып, азап тарттырган жазаны колдонгон эмес. Ар дайым айкөлдүк менен өмүр кечирип келген. Манас бабабызды эске алсак, эң негизги душманы Коңурбайдын аты колго тийгенде, жөө калган немени жыга чаппастан тизгинин колуна карматып чоң эрдик жасаган. Сүйүнүштүүсү канга синген айкөлдүк менен шайлоодон кийин Садыр Жапаров баштаган эр азаматтар эркиндикке чыгарылаары каңкуулана баштады. Акылман аталарыбыз түрмөнү жыландын баласы да көрбөсүн деген кепти калтырган. Жерибизде ар дайым жакшылык болсун. Координаторы кадимки батышчыл саясатчы Равшан Жээнбеков болгон акыйкат шайлоо үчүн кыймылы президент Алмазбек Атамбаевга эскертүү берүүсүн талап кылып баш прокуратура менен БШКга кайрылыптыр. Алардын бул кайрылуусуна мамлекет башчысынын 7 октябрда мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде сүйлөгөн сөзү себеп болуптур. Башкача айтканда, алардын дууматы боюнча Атамбаев президенттик шайлоого катышып аткан талапкерлердин бири Бабановду коркутуп, дагы бирин колдоого алыптыр. Бирок реалдуулукта андай эмес экендигин айтып коюшубуз керек. Мамлекет башчысы Атамбаев өзүнүн президенттик мөөнөтү аяктаганга чейин өлкөбүздөн ууру кескилерди, коррупционерлерди тазалай тургандыгын билдирди. Мунун эмнеси жаман? Же бул билдирүү арты таза эмес Равшан Жээнбековдун да тынчын алып атабы? Акаев маалында мам-мүлүктү жетектеп туруп, 342 мамлекеттик объектини текейден арзан баада менчиктештирип жибергенин билебиз. Балким ошол былык иштерим эми ачыкталып калбасын деп коркуп аткандары. Өздөрүнүн былыгынын ачыкка чыгышынан коркуп эле мамлекет башчысынын сөзүнө асыла бергенде болобу? Же ысытылган темир менен көчүгүнө басыла турган штамптан алдын ала сактанып, Бабановдун колтугуна корголгону турабы?